Assalamualaikum tuğanlar. Evet 460'tın starteri qanday chiqadi? Bunu oң алдыңкы баллонду чечип biraz буруп аласыңар. Андан кийин бунун стартери бул жерде болот. Бул жерде подушка бар да. Ошол подушканы кандай кылып чечебиз? Бул деген баягы подвеска. Амортизатор аккуратно өйдөгө чечип коесуздар. Анан кийин бул жерде мындай кронштейн турат. Ошол мотор жака катыпчы. Бул жерде 3 болт. 3 болт, үстүндө мынакей 4 болт, общий 4 болт болот. Анан бул жерде болсо бул подушкага катып турат. Мондай. Ушул абалда ушул абалда стенадан мотордо тактан болттар изи турат алда. Болттар чечкенден кийин общий 1, 2, 3, 4-өн чечесиңер, 5 та чечесиңер. Анан кийин астында 2 болт чечкенден кийин бул моторго сүйөмө коюп туруп, көтөрөсүңөр мотордучу. Өйдө көтөргөндө анан бул жерден эки тесигинен чыгат подушка болттары. Анан кийин бул жерден biraz айландырып туруп, анан кийин подушканын үстүнкү болтун чечип аласыңар. Үстүнкү болтун чечкенден кийин анын бул жагынан караганда көрүнбөс экен. Фонарик барбы? Бул жагынан эки болтун чечесиңер. Азыр көрсөтөм. Бул жерде мынакей. Көрүнөт турабы? Мынакей. Астында 1, үстүндө бул жакта 1. Өйдө турат. Фонариктин жарыгын алды. Ошо 2 болт ушул жактан эле чечесиң, удалитель менен. Анан кийин чечилгенден кийин артынан бул жакта болсо штекерлерди суруп туруп, алдагы пульсовой мынакей контакт. Пульсовой чечип туруп, чарып аласыңар. Ушул жака элечи бери көзү. Жакшы көрүнбөй калыптыр. Ошо штекерди чечип эле стартердин ордо мындай. Ушул жерден чарып аласыңар. Биз чыгарып атканда ар кыл видеолорду көрдүк да. Бул орустар деген бул жакта бүт эле алдын чечип алат экен, бампер чечет экен. Кээ бирки видеолорду көрдүк, мына глюштилди бүт чечет экен. Анан эми ушундай оңоюраак вариант менен чыгарып калдык, ошону бир башкаларга да бөлүшүп коелу деп. Мына ушул жерден эле чыгарып алса болот экен да. Болгонун көтөрүп, түшүрүп ушундай кылып чыгарыш керек экен. Бул бая 460-та, 450, 470-лерге окшоп үстүндө болбой, ушу капталында болот экен ушул жериндечи. Мына кичинекей ушул жерден чыгарабыз. Стартер болсо образец дегендер үчүн стартер мондой болот экен. LS 460 стартер. Эки эле болт менен катып турат. Мына эки жака болт. Мындай болот экен. Бизде шоткасы төгөнүп калган экен. Шоткасын да таба албадык. Анан чоң жигулевский шотка алып туруп, тачтеп салдык. Текшердик, нормально, кайра чогултабыз. Баары ага ишиңерге келет.